Өзүңдүн жумушуңду сүйүп жасагың келсе, анда сен акула болушуң керек деп айтып атат да. Эмне үчүн акула дельфин эмес, эмне үчүн кит эмес, эмне үчүн мурена эмес, эмне үчүн бир гана акула болуш керек? Көрсөң, акулалардын сууда сүзүүчү көбүктөрү жок экен да. Бул нерсе башка баардык сууда сүзүүчү да бар экен, бирок бир гана акулаларда жок экен. Эгерде башка балыктар тынбай ошол сүзүүчү куйруктары менен кыймылдатып турбаса, анда булар деңиздин түбүнө чөгүп кетишет экен. Акулаларда мындай куйрук жок экен. Аларда жок болсо деле каалаган жагына сүзүп кете алат экен. Бул дегени акулалар эч качан деңиздин түбүнө чөкпөйт экен да. Эми жыйынтыктай турган болсок, өзүңдүн жумушуңду сүйүп аткарган болсоң, дайыма акула бол дегени кыйналбастан, өзүңдүн жумушуңду мыкты алып кетсең болот дегенди түшүндүрөт экен да. Баарыбыз өзүбүздүн жумушубузду мыкты сүйгөн акулалардан болойлу.